Новосибирск облусунда 14 жаштагы мектеп окуучусу төрөп чоңдордон жашырып, аны муздаткычка салып койгон. Бул тууралуу Комсомольская правда укук коргоо органдарындагы булакка шилтеме берүү менен жазды. Окуя Новосибирскинин жанындагы айылдардын биринде болгон. Жаңы төрөлгөн ымыркай тоңдургучта тоңуп чарчап калган. Окуя тууралуу өлтүрүлгөн ымыркайдын энеси өзү айтып берди. Басылма сөөктү ким тапканы жана төрөт кантип өткөндүгүн так айткан жок. Новосибирск облусундагы балдардын укуктары боюнча акыйкатчысы Надежда Балценконун айтымында кыз буга чейин эле түнкүсүн көп басып, начар жүрүм туруму менен каттоодо турган. Бүгүн 28 октябрда Жогорку кеңештин жыйынында жаңы өкмөт мүчөлөрү ант берүүдө. Ошондой эле өкмөттүн курамында өзгөрүүлөр болгону белгилүү болду. Бул тууралуу Репортер KG басылмасы билдирди. Депутаттык мандатын кечээ күнү тапшырган Эльвира Сурабалдиеванын талапкерлиги тийиштүү комитетте вице-премьер-министр кызматына жактырылды. Ал эми вице-премьер-министр кызматынан бошотулган Аида Исмаилованын талапкерлиги эмгек жана социалдык өнүгүү министри кызматына көрсөтүлүп, колдоо тапты. Эльвира Сурабалдиева буга чейин Садыр Жапаровдун премьер-министр болуусуна каршы болуп келген. Азыр ал Жапаров жетектеген өкмөткө мүчө болуп бара жатканын, кыйын учурда элге жардам бергиси келгени менен түшүндүрдү. Ушундай кыйын кырдаалда элге жардам бересизби деген сунуш Садыр Нуркожоевичтен болгондо мен макул деп жооп бердим. Мен өзүмдү патриот деп эсептейм. Андыктан кыйын учурда элге жардам берүүнү чечтим, деди Сурабалдиева. Сиз эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине кетип жатасыз. Бул өтө оор кызматтардын бири. Ал жерде жаш жөлөк пул алган баладан тартып аксакалга чейин бар. 600 миңден ашык бала жөлөк пул алат. 1,5 миллион, башкача айтканда 23% жакыр жашаган калкыбыз бар. Булардын бардыгын тагдырын, келечегин мен сиздей министрге тапшырып бере албайм. Мен сизге каршы добуш берем, деди Мирлан Бакиров. Буга чейин Садыр Жапаров анын жаңы дайындалган коомдук кеңешчиси Акылбек Жапаров жок болуп кеткендиктен аны иштен бошоткондугун айткан. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаровдун иштен бошотулган коомдук башталыштагы кеңешчиси Акылбек Жапаров аны издешкен 3 күнү ооруп калгандыгын айтты. Мен ооруп калдым эле, кемчилигим Садыр Жапаровго кабарлап койбогондугум болду, деди ал бүгүн. Айчы Райсулуу Асель Кадырбекова кийинки мезгилдерде ден соолугу үчүн күрөшүп жаткандыгы белгилүү. Кийинки күндөрү ал дагы бир маалымат таратты. Анда ачык айтпаса да көзүндө проблемалар башталгандыгын билдирди. Ооба, көздүн көрбөй калуусу ким үчүн болбосун трагедияга жакын сезим алып келет. Асель күчтүү көз догдуру болсо кабарлап коюуну өтүнгөн. Акыбалы абдан оор экенин жана чыдамсыздык менен жардам күтөөрүн кошумчалаган. Биз билгенден Кыргызстанда көз ооруларына каршы медицина күчтүү өнүккөн. Абдан тажрыйбалуу жана чебер адистер да бар. Кадырбековага ошолордун жардамы тиет деп үмүт кылалы.